Саламатсыздарбы, 7 каналдын көрүүчүлөрү, сиздер интернет желесинен алынган акыркы жаңылыктарды баяндаган сайтка саякат берүүсүн көрүп жатасыздар. Аны мен Айпери Шынкулова алып барам, бизден алыстабаңыздар. Садыр Жапаров Кыргызстандын элинин ынтымагына доо кетирүүгө жол бербейм. Бул тууралуу өлкө башчы Бишкекте өтүп жаткан 2-чи элдик курултайда айтты. Биз учурда түрдүү маданий этностук диний көз караштарды карманган жарандардын жамааттарына карабастан өлкөнүн эгемендүүлүгүн жана бакубаттуулугун бекемдөөгө умтулган кыргыз жаранын жана ошол жарандардын биримдигинен турган коомду калыптандырууга багыт алдык. Эл шайлаган президент катары мамлекеттик башкаруунун бардык деңгээлдеринде эл биримдигин бекемдөөгө, этностор аралык мамилелерди жана ынтымакты чыңдоого, диндер аралык толеранттуулукту жогорулатууга, экстремизмге бөгөт коюуга багытталган жалпы улуттук комплекстүү системаны түзүү үчүн бардык зарыл чараларды көрүү милдетин коюп келе жатам. Бул тапшырманы бүгүн да кайталаймын. Эгерде кайсы бир мамлекеттик кызматкер же кимдир бирөө элибиздин ынтымагына доо кетирсе, улуттар ортосундагы достукту бузса, өзүнүн даражасына, ээлеген кызматына карабай, мамлекетибиздин алдында мыйзам чегинде катуу жоопко тартылат. Курултайда желекти өзгөртүү темасы көтөрүлүп, зал уудуу түштү. Элдик курултайда делегат Асанбек Абдыкапаров 1992 жылдан бери туудагы күндүн нурубу же күн карамабы деген талкуу күчөп жатканын айтты. Ал жогорку кеңеш муну жакшы изилдеп чыгып, чечим кабыл аларына ишеним артты. Жана туубуз жөнүндө бир эки сөз айтып коеюн. Өлгөн билесеңер, туубуз 92-жылда алынган. Ошодон бери бизде талкуу күчөп келатат. Бул биздин туубуз күндүн нурубу же болбосо бул жана күн карамабы деп. Ошол талкуу дагы күчөп келатат бул күнгө чейин. Ошол үчүн мен ойлойм элем, эгерде туура көрсөңөр, ушуну биз жогорку кеңеш жакшы изилдеп чыгып, өзүнүн бир жакшы чечимин кабыл алат деп мен ишенемин. Чоң рахмат. Нурланбек Шакиев өлкөдө жумуш орундары түзүлүп, мигранттар кайтып келип жатат. Биздин Орусиядагы мигранттардын саны 200 миңге кыскарган. Бул албетте баары бизге келди деген түшүнүктү бербейт. Башка Европа өлкөлөрүнө, батыш өлкөлөрүнө ооп баратышат. Ошол менен катар бир жакшы жагдай ушу өзүбүздүн өлкөгө дагы келип аткандыгы бул маалым. Анткени бизде жумуш орундары пайда болду, эмгек акылары көбөйдү, мурда кетип калган дарыгерлерибиз, мугалимдерибиз кайта баштады. Эми мына буюрса президентибиздин демилгеси менен эмдиги жылы 10 миң үй бүлөгө ипотекалык үйлөр курулуп тапшырылат деген ниетте, тилекте турабыз. Эркектик вазифабыздан тайган үчүн миңдеген кыздар мигрант болуп жүрүшөт. Бул тууралуу делегат элдик курултайда билдирди. Урматтуу кыргыз мырзалары, ар бириңердин үйүңөрдө туу жок, бирок ар бириңердин үйүңөрдө аял заты бар. Тууну алмашат десе миңдеген эркектер каршы чыктыңар, бирок туудан дагы маанилүү нерсе бар. Мындан бир нече жыл алдын орус басылмалары жазып чыгышты. Постсоветтик өлкөлөрдө эң арзан жеңил ойлуу кыргыз кыздары деди. Жана ошондой эле аборт боюнча кыргыз кыздары мигранттардын арасынан алдыңкы орунда турат деди. Ошондо азыр тууга каршы чыгып жаткандагыдай белдүү эркектер чыккан жок араңардан. Урматтуу кыргыз, биз басымдуу эркектер эркектик вазифабыздан тайгандыгыбыз үчүн бүгүн миңдеген кыздарыбыз мигрант. Алардын ичинен кордук, зордук көрүп жатышат. Алардын ичинен өз денесин сатууга да мажбур болуп жатат. Ооруканада операциядан чыккан бейтапты тепкич менен түшүрүп бара жаткан сүрөт тарады. Бишкектеги номер 1 ооруканада тартылган сүрөт тарады. Аны социалдык тармактын колдонуучусу Гүлзат Мамытканова бөлүштү.
Ак халатчан өмүр сакчылары оорулуунун өмүрү менен алышканы аз келгенсип, операциядан чыккандарды тепкичтен көтөрүп түшкөнү кандай? Эмне үчүн мамлекеттик ооруканаларга көңүл бөлүнбөйт? Менин көзүмчө эле 3-4 адамды операциядан кийин ушинтип алып чыгышты. Лифт көптөн бери иштебейт экен деп жазды ал. Бишкекте көчөнү суу каптады. Видеодо ал Арча дарыясынын жээгиндеги Малдыбаев, Акунбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги жана мамлекеттик резиденциянын аймагындагы борбордук көчөлөрдөгү абал. Кур кол барбайсың, карыздап болсо да барасың. Шоумен Урмат Борченов эми кошумчаны көтөрүп чыкты. Буга чейин ал тойду 2 эсе арзан өткөрсө болорун, тойкананы кантип тандоо керектиги тууралуу видео жарыялаган. Тойго чакыруу кошумча салыкпы же сүйүнүчтүү кабарбы? Тойго тойлогону келебизби же карыздан кутулуу үчүнбү деген шоумен өзүнүн кезектеги видеосунда тойдун баркы шаңы эмне үчүн мурдагыдай болбой калганын айтып берди. Кыргыз кудага сый көрсөтүш керек. Куда үчүн жасап, куда үчүн жашап аткандай таасир калтырат. Өз каалоолорун унутуп, коом таңулаган жаңы салттардын туткуну болуп жатпай элебизби? Заманга жараша азыр тойдун баары эле тойканага көчүп кеткен. Адатта үйдө болчу узатуу, үй тойлоруң деле банкет залдарында өтүп калбадыбы? Узатуулар күчөгөндөн күчөп, үйлөнүү тойдун шаңы ага жетпей калат. Себеби 200 коноктун 3төн 1 кайталанат. 2 күн мурун ошол эле 2 жаштагы тутташкан, тыным албай кудага барган, 5-6 койду жеген, эми мынтип аларды 6 сааттык той эмей эле сыноо, кыйноо күтүп турат. Аларга боор ооруйт. Боор ачыбаганда эмне кылам? Аларга майрамдын кереги жок, реабилитация керек. Демек, өмүрүң, убактың эч кимге кереги жок иш-чараларда өтүп жатат. Акыркы учурда тойлор көп болуп, баркы кызыгы кетип бараткандай. Эңсеп күткөн майрам эмес, кадыресе бир күнгө айлангандай. Келбети да, үнү да өзүңүзгө окшош адамды көрсөңүз кандай кабыл алмаксыз? Путиндин реакциясы ушундай болду. Ага двойниги нейро тармактар жана жасалма интеллект аркылуу суроо берди. Бул менин биринчи двойнигим деп жооп берди Россиянын президенти. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Гражданин из Санкт-Петербурга не представился. Да. Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. Японияда 1200 тонна өлгөн балык жээкке чыгып калган. Япониянын бийлиги балыктардын массалык кырылышынын себебин аныктоого аракет кылып жатышат. Декабрь айында бир нече күндүн ичинде Хоккайдо аралындагы балык уулоо портунун жанында 1200 тоннага жакын өлгөн сардина жана скумбрия табылган. Жергиликтүү тургундар буга чейин мындай көрүнүштү көрбөгөнүн айтышкан. Ал эми балыкчылар суудагы кычкылтектин көлөмүн азайтып, чирип деңиз чөйрөсүнө зыян келтирет деп чоочулап, балыктарды чогултууга шашылышкан. Адистер ар кандай божомолдорду айтып жатышат, алардын айрымдары жырткычтардан качып өлүп калышы мүмкүн десе, башка эксперттер муну суунун температурасынын кескин өзгөрүшү менен түшүндүрүшөт. Так себеби азырынча тактала элек. Ал эми бийлик жергиликтүү тургундарды балыктарды жегенге жана сатканга болбой турганын жарыялашты.
Кыргызстандык куткаруучулар Казакстанда кар күрткүдө калган мекендештерди үйлөрүнө жөнөтүп, жолдо калган унааларды чыгарууда. Эске салсак, биздин куткаруучулар бүгүн казак боордошторго жардам берүүгө кетишкен. Алар түшкө чейин 16 кыргызстандыкты мекенге жөнөтүшкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Ошондой эле карга тыгылып калган 4 унаа чыгарылып, жылынуучу жайлар уюштурулууда. Asfalt senin altına var. Интернет желесинде мына ушундай жаңылыктар болду. Эске сала кетсек, жогоруда айтылган жаңылыктар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Ушул жана башка жаңылыктарды 7 ТВ KG сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. Сиздердин пикириңиздер биз үчүн баалуу, ошондуктан өзүңүздүн оюңузду комментарийге жазып коюңуздар. Студияда Айперишин Кулова болдум. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.